Өмүрбек Текебаев Ата Мекен фракциясына билдирүү жолдоду. Урматтуу жолдоштор, урматтуу мекендештерим, 2010 жылдан бери Ата Мекен фракциясы ынтымак биримдикте болуп, Кыргызстандын, элдин кызыкчылыгында үзүрлүү иштеп келе жатат. Аз болсок да саз иштеп жатабыз. Алдыбызда чоң саясий, тарыхый окуялар күтүп турат. Ата Мекен фракциясы ал окуялардан татыктуу орун ээлеп, тарыхка өз салымын кошушу керек. Белгилүү себептер менен мен ал окуяларга толук кандуу катыша албайм. Ошондуктан мен Ата Мекен фракциясынын лидерлик кызматынан баш тартам. Урматтуу партиялаштар, сиздерге ийгиликтерди каалайм деп билдирген Өмүрбек Текебаев.